21-кылым техниканын өнүккөн заманында маалыматтык байланыш технологиянын тилин билген адам ачка калбайт. Атүгүл мигрант болуп сыртка чыкса да оңой жумуш таап, аны менен катар жакшы маянада ал иштөө мүмкүнчүлүгү бар. Табиятынан бул кесип эркек балдарга гана мүнөздүү деген түшүнүк сиңип калгандыктан бул тармакты өздөштүргөн кыз-келиндер азырынча өлкөдө 10-15% гана түзөөрү айтылат. Мектептин чегинде эгерде биз байкасак, математика, физика, химияны, информатиканы көп учурда кыз балдар, өспүрүм кыздар абдан жакшы сабактарды окушат, билишет, кызыкчылыгы бар да. Бирок биздин коомчулукта стереотип бар. Бул деген кыз балдар деген аялзаттар бул сферада иштей алышпайт. Бул абдан акылдуу гана эркек балдар ошо кесипти түшүнө алат деп, алып кете алат деп. Ошондуктан көп учурда биздин өспүрүм кыздар деген профориентация болгондо алар ушул кесипти тандабай кетишет, алар гуманитардык сферага кетип калышат. Бул кесип боюнча учурда Борбор Азияда эле 2 миллиондон ашуун жумуш орундары бар. Тилекке каршы ал боштуктарды толтурган кыз-келиндер өтө эле аз. Эгер электрондук байланыш тармагы менен мыкты достошуп, бул кесипти өздөштүрүп алган кыз-келиндер болсо, атүгүл үйдөн чыкпай отуруп эле балдарынын кашында иштөө мүмкүнчүлүгү бар. Бул тармакта мындай да, үйдө деле иш кылса болот. Допустим, балалуу болуп калып, баласын тиште албай, аял киши садикке бере албай, неметпесе дагы интернет менен, компьютер менен иш кыла берсе болот. Балдардан кем эмес, акылдуу, эстүү кыздарыбыз көп. Ана мен ойлойм, IT технологияда кыздарыбыздын келечеги өтө эле кен, себеби азыркы заман цифровая трансформация деп атпайбыз. Түрдүү программа уюлдук телефондордун тиркемелерин иштеп чыккан жаш программисттерден Кыргызстан чугуур эмес. Атүгүл продукцияларын чет өлкөлүк таанымал компанияларга сатып кызматташып келишет. Белгилүү Google, Facebook жана YouTube сыяктуу компанияларда иштегендер да бар. Мындай таланттуу жаштардын күчү менен акылдуу шаар сыяктуу өкмөттүн ири долбоорлорун деле колго алуу мүмкүнчүлүгү жогору. Да көп мүмкүнчүлүктөр бар. Азыркы учурга керектүү болгон эң негизги маалымат технологияларын үйрөтүүчү программалар абдан кеңири каралган. Биздин жаштар абдан акылдуу. Алар өздөрү эле азыркы учурда компьютердик технология менен киришип, ошондой эле мобилдик технологиялардын жардамдары менен бул долбоорлорго абдан көп катышып, анан жаштарыбыз бул иштерди алып кетүүгө менин аябай көзүм жетет. Бул багы билимдин деңгээлине жараша болот десе болом. Кээ бир жаштар IT-ни мисал үчүн программирование ар түрдүү кыска курстар менен өздөштүрүп кетип атат. Албетте, ушул эле IT тармагы менен чет өлкөлөрдө иштөөгө болот. Биздин эле жаштарыбыз Кыргызстандын жарандары Google тармактарында жана башка Facebook тармактарында азыр иштеп жатышат. Мектепти аяктаган жаш кыздарды талаалатып, эмгек мигранты кылуунун ордуна компьютерди кыска курстарга окутуп коюу ашык-баш кылбайт. Анан калса азыр эл аралык уюмдардын көмөгү менен айыл жергелеринде акысыз окутуу ыкмалары колго алынган. Илимдүү кыз долбоорун жайылтуу менен ийгиликтүү жаштардын коомун түзөбүз деген демилгечилер учурда жаңы идеялардын үстүндө иштеп жатышат. Шайыр Жунусалиева, Калыс Акибаев, Нью ТВ.